Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен. Кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе кылыбызга тетрадь ручка каналындагы кыргыз тил сабагыбызды баштайлы. Сиздер менен кайрадан эле мен Абдибекова Тахмина болмокчумун. Бүгүнкү тема баш жана кичине тамгалар. Дептерибизди алабыз дагы бүгүнкү теманы жазабыз, балдар. Балдар, бүгүнкү сабакта баш жана кичине тамгаларды айырмалап, тиешелүү эрежелерди аныктайбыз. Күз келди, жалбырактар саргайды. Асан менен Актан жерге түшкөн жалбырактарды чогултушту. Балдар, бул жерде күз баш тамга менен жазылып турат. Дагы кайсы тамгалар баш тамга менен жазылганын байкадыңар? Албетте, адамдын аттары Асан, Актан. Балдар, дагы да айтылуучу нерсе, сүйлөмдүн башы албетте баш тамга менен башталат. Балдар, Бишкек, Ысык Ата суусу, Актөш, Кумайык, Балыкчы. Урматтуу окуучулар, булар эмнелер экенин таптыңар деген ойдомун. Балдар, мен силерге тапшырма бергим келип турат. Мына ушул сөздөрдүн арасынан баш тамга менен жазылган сөздү тапкылачы. Азаматсыңар, балдар. Албетте, бул адамдын аты да. Бакы. Балдар, дептер ручкаңарды кайрадан алгыла дагы. Алы комуз чертти, ооз комуз чертүүнү үйрөн деп көчүрүп жазгыла. Бул жерде, балдар, эмнени байкадыңар? Көрдүңөрбү? Башында алы баш тамга менен жазылган. Экинчи, ооз комуз. Бул да баш тамга менен. Жаздыңарбы? Анда эмесе алы, ооз комуз, астын чегиле. Балдар, анда эмесе кийинки көнүгүүгө өтөлү. Катаны тап. Санжар ооруп калды. Ага досу Руслан келди. Экөө китеп окуй баштады. Санжар жөтөлүп жатты. Эртеси Руслан ооруп калды. Балдар, эмнени байкадыңар? Албетте, азаматсыңар, таптыңар. Бул жерде Санжар баш тамга менен жазылуу керек. Андан кийинчи азаматсыңар, Руслан. Бул да баш тамга менен жазылуу керек. Балдар, бул жерде дагы бир ката калды. Кандай тапкылачы? Азаматсыңар. Бул жерде ага деген сөз баш тамга менен жазылуу керек. Балдар, анда эмесе бүгүнкү тема сиздерге түшүнүктүү болуп жатса, анда К тамгасынан башталган досторуңардын аттарын атагыла. Албетте, достор, мен силерге жардам берем. Баштадык анда. Канат, кымбат, калыс, кыз сайкал, Касым, кыял. Көрдүңөрбү, балдар? Адамдын, жаныбардын жана ошондой эле жер шарынын аттары баш тамга менен жазылат. Урматтуу окуучулар, мына ушул менен биздин сабак аягына келип жетти. Түшүндүрө алдым деген ойдомун. Сак саламатта туруңуздар.